Кыргызстандын 95% тоолордон турат. Ошондуктан жол салуу иштерин жүргүзүү оңой эмес. Бирок акыркы жылдары жол салуу иштери жанданды. Мисалы, бул түндүк түштүк альтернативдүү жолунда иш кызуу жүрүп жатат. Адистердин айтымында жаңы жол 2018-жылдын аягында иштетүүгө берилет. Белгилей кетсек, Балыкчы Жалал Абад жолунун курулуш иштери 3 фазага бөлүнгөн. Азыркы учурда жол салуу 1 жана 2 фазасында гана өтүүдө. Ал эми 3-сүндө тендердик процесстер өтүп жаткан мезгил. Анын себебинен Балыкчы Кызыл Жылдыз жолунун курулушу 2022-жылы гана аякташы мүмкүн. Азия өнүктүрүү банкы берип каржылап аткан участок дыйкандан эпкин менен баш кылгандын ортосу дыйкандын. Ал жерде азыр ратификацияланган 95,2 миллион долларга бааланган. Ошол убакта азыркы убакта тендерлик процесстер жүрүп атат. Подрядчиктан боюнча консультант. Жол салууда колдонгон материалдар атайын лабораториялардан текшерүүдөн өтүп турат. Адистердин айтымында бул өтө маанилүү. Себеби жаңы жолдун деңгээли түздөн-түз материалдан көз каранды. Негизи биз пайдаланган материалдардын сапатына чоң маани беребиз. Бул максатта атайын инженер, консультанттар тандалып алынган. Эми алар жол салуу иштерин катуу көзөмөлгө алып, андан тышкары колдоно турган материалдардын сапатын текшеришет. Бул долбоордун алкагында 2 эстакадалык көпүрө салынууда. Биринчисинин узундугу 1076 метрди түзсө, экинчисинин узундугу 380 метрден ашат. Бул долбоордун жалпы баасы 298 миллион долларга чейин жетет. Инженердик топтун башчысынын айтымы боюнча, мындай масштабтагы курулуш иштери Кыргызстанда 1-жолу өтүп жатат. Колдонгон ыкмалар дагы мурункулардан өзгөчөлөнүп турат. Много не применялось в Кыргызстане. Биз көбүнчө колдонгон ыкмалар менен Кыргызстанда эч ким иштеп көрө элек. Алардын бири ультраүн дефектоскопиясы. Бетон куюлгандан кийин атайын датчик ультраүн аркылуу бетондун үзгүлтүксүздүгүн текшерет. Альтернативдүү жолдон тышкары Көгард ашуусунда Кыргызстандагы эң узун туннель салынууда. Адистердин айтымында анын жалпы узундугу 3815 метрди түзөт. Жаңы туннелдин ичинде заманбап өрт өчүрүүчү, вентиляция жана жарыктандыруу системасы орнотулат. Бул жол кыймылдыгын бир кыйла жеңилдетет. Туннелдин курулуш иштеринде 200дөн ашык жумушчу тартылган. Алардын көбү Кытай Республикасынын жарандары. Мындай курулуш иштерин алып баруу өтө кооптуу дейт куруучулар. Ал себептен коопсуздук маселеси бул жерде 1-орунда турат. Туннель салуу бул өтө кооптуу иш. Ошонун себебинен биздин ар бир иштеп жаткан кызматкерлерибиздин коопсуздугуна көп көңүл бурабыз. Мисалы, бул туннелдин кире беришинде атайын электрондук табло орнотулган. Ошол аркылуу биз туннелдин ичинде ким бар, ким жогун билип турабыз. Мындан тышкары туннелдин ичинде авариялык чыгуу өтмөктөрү пландалган. Эгерде кандайдыр бир кооптуу жагдай жаралса, дал ушул авариялык чыгыш аркылуу сактанса болот. Эскерте кетсек, түндүк түштүк жолунун жалпы узундугу 433 чакырым. Жаңы долбоор Жалал Абад, Казарман, Кочкор, Балыкчы аркылуу өтөт. Аны куруудагы жалпы баасы 850 миллион доллар. Кундуз Кадатаева, Урмат Маметалиев, Прайм жаңылыктары.